жаш энелер, көп балалуу энелер келдик. Ушундай пособияга жаңы мыйзам кирип атканына аябай нааразыбыз. Сиздерди ошо энелердин үнүн угат деп сиздерге кайрылып келип отурабыз. Мына тоолуу, бийик тоолуу аймакта жашаганыбыз аз келгенсип, ар бир үйдө 5тен 6тан 7ден батыр эне болгон жаш энелер бар. Алар кантип балдарын бакмакчыбыз. Ошо мына балдарыбыздын жаш экенине карабай көтөрүнүп алып келдик. Эми мына айтып аткандай энелердин азыр пособиябыз токтоп атат. Ошону январь айында тапшыралы десек, болсо биз кабыл албайм. Соцпомоштун өзүнө келип тапшыргыла дейт. Биз айылдан араң тапшырып аткан жаныбыз районго кантип келип, тиги соцпомошко ушунча келин келип тапшырып турабы. Анан кыскарганы эң өкүнүчтүү, биз дагы балдарыбызды бир айлык кекиртегине 1 мешок un жетпейт да, ошо 1000 сом алып калат экенбиз эгерде эсептесек. 5 баланын экөөнө чыкпайт, 3-өнө чыгат экен. Бул эмне деген закон? Мунун ушу элдин үнүн, жаш энелердин үнүн сиздер ошо депутаттарга жеткириңиздер. Могул жерде канчалаган энелер келип отурат. Мурунку закон ошо өзгөрүүсүз калсын. Керектесе ошо шайлоонун астында пособия көбөйөт. Көрөгүлө сүйүнчүңөр баланча болуп атат, балдарга мынчадан кошулат деп аябай жакшы сөздөрүн айтышкан. Азыр энелердин баары эмне деген шундук, биз эч ким иштебесе, айылда туруктуу жумуш жок, өзүңүздөр көрүп, анс деле ар кимдин кийисин жасап, үйүн актилеп, андай жумуштар толтура жасайбыз. Анан биз кандай оокат болот мындан ары? Бул мыйзам эч өзгөрүшсүз калсын мурунку боюнча. Биз дагы ошо Кара Өргөн айылынын атынан келип кайрылуу жасап. Азыр эме кылбайлы, Жылдыз Асанкуловна жана суроо болбоду, 1 декабрда болбой